Өлкө жана облус аймактарынан алынган жаңылыктар топтому менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Студияда Айсулуу Абдилаким кызы, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтүп жатат. Баткендеги калыбына келтирүү иштеринде тапшырмаларды талаптагыдай аткарбагандарга эскертүү жана сөгүш берилди. Баткен районунун 5 айылында көп тармактуу окуу борбору ачылды. Кызылкыя шаарында жарандарга акысыз юридикалык жардам көрсөтүлдү. Бүгүн 9 декабрда Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны башталды. Аларча мамлекеттик резиденциясынын Конгресс холлунун алдында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлерин ар бирин, Армения Республикасынын премьер-министри Никол Пашинянды, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенконы, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевди, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди тосуп алды. Кол алышуу жана биргелешкен сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин мамлекет башчылары жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин тар курамындагы жыйыны өтүүчү залга өтүштү. Биздин Евразиялык интеграцияга болгон бирдиктүү бекем берилгендигибиз, биримдиктин алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү жана чыңдоо үчүн Евразиялык жана башка аймактык жана дүйнөлүк рыноктор ортосунда көпүрөлөрдү куруу үчүн бекем негиз болуп саналат деп жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин төрагасы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 9 декабрда Бишкекте өтүп жаткан ЖЭКтин тар курамындагы отурумунда сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи. Жыйынды ачып жатып президент Садыр Жапаров өлкө лидерлери менен учурашып, соңку 3 жыл ичинде катышуучулар биринчи жолу бетме-бет жолугушууга жетишкени эң эле натыйжалуу жана жемиштүү болоорун белгиледи. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ал Касым-Жомарт Токаевди Казакстан Республикасынын президенти кызматына кириши менен дагы бир жолу куттуктап, Казакстандын башчысын шайлоо элдин толук ишенимин жана колдоосун көрсөткөнүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров мамлекет башчыларына кайрылып, бүгүнкү жыйын дүйнөлүк финансылык экономикалык туруксуздуктун жана пандемиядан кийинки кризистин шартында өтүп жатканын, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин экономикасына оор жүк түшүп жатканын баса белгиледи. Ал мындай оор шартта мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу соода экономикалык жана инвестициялык өнөктөштүк үчүн мамлекет башчылары колдон келгендин баарын жасашы өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Жыйындын күн тартибинде биримдик үчүн маанилүү жана актуалдуу маселелер турганын белгиленген президент Садыр Жапаров баардык катышуучуларга жемиштүү иштөөнү каалады. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемый Абдулла Нигматович, уважаемый Сергей Николаевич, уважаемые участники заседания. От имени кыргызского народа и себя лично приветствую вас на гостеприимной кыргызской земле. Мы очень рады видеть лидеров братских стран на родине небесных гор Алатоо. Добро пожаловать в Кыргызскую республику. Дорогие друзья, прежде всего хочу выразить вам слова благодарности за личное участие в заседании Высшего Совета и ту многогранную поддержку, которую мы получаем с начала текущего года в рамках кыргызского председательства в органах Союза. Сегодня мы очередной раз собрались для обсуждения актуальных вопросов на евразийском пространстве. Мне вдвойне приятно, что наша встреча проходит в очном формате на кыргызской земле. В ходе сегодняшнего заключительного заседания Высшего Евразийского экономического совета мы подводим итоги уходящего года, обсуждаем стратегически важные для дальнейшего развития нашего союза вопросы. Ситуация в государствах-членах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической устойчивостью. Достижение макроэкономической стабильности стало возможным благодаря принятию совместных мер по обеспечению экономической устойчивости. Нам необходимо продолжить эту совместную работу по обеспечению нашего экономического процветания,
определить новые меры и механизмы для выхода на опережающее развитие. Уважаемые коллеги, в результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности стран Союза весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия. Важным шагом, предпринятым нами для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах при осуществлении взаимной торговли между нашими странами. Так, рост взаимной торговли Кыргызской Республики со странами Союза увеличился за 3 квартала текущего года на 30%, а экспорт в страны Союза вырос более чем на 40%. Поступательное движение в этом направлении позволило перевести более чем 75% взаимных расчетов на национальные валюты, а также обеспечить выход на валютные торговые площадки России. Считаем, что в перспективе это позволит не только диверсифицировать наши валютные портфели, но и сократить давление импортируемой инфляции. Кроме того, в обозримом будущем нам необходимо разработать институциональный механизм для квалифицированной разработки приоритетных кооперационных проектов и их равномерного нанесения на карту всей территории Союза. Весомым вкладом в развитие этого направления сотрудничества и интеграции стало решение о создании Евразийской перестраховочной организации. Думаю, не ошибусь, если скажу, что старта практической деятельности данной структуры бизнесмены наших стран ждут с нетерпением. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Кайрылуу сөзүндө төмөңгүдөй билдирет. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн дүйнөлүк коомчулук менен катар эле Кыргызстанда дагы коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленип отурат. Коррупция азыркы глобалдашуу доорунда да коомго коркунуч келтирген эң негизги факторлордун бири. Коррупция мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнө тоскоолдуктарды жаратып, мамлекеттик органдардын иштешине терс таасирин тийгизет. Мыйзам үстөмдүгү принциптерин алсыратат. Адам укуктарынын сакталышына коркунуч келтирет. Коомдун мамлекеттик бийлик органдарына жана алардын кызмат адамдарына, сотторго, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине болгон ишенимин солгундатат. Ошондуктан Кыргыз Республикасында коррупция менен күрөшүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп эсептелет. Анын алкагында акыркы жылдары өлкөбүздө коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча бир топ иштиктүү чаралар көрүлүүдө. Соңку жылдарда мамлекет менен коомдун биргелешкен күч аракети Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча бирдиктүү улуттук тутумду куруу жолунда олуттуу кадамдарды жасоого мүмкүндүк берди. Иш аракеттер коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү саясаттын ырааттуулугун жана анын комплекстүү мүнөзүн камсыз кыла турган стратегиялык программалык документтердин негизинде жүргүзүлүп жатат. Коррупцияга каршы мыйзамдарды өркүндөтүү, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын коррупциядан келип чыгуучу коркунучтардан коргоого, ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү чараларын күчөтүүгө жана коррупциянын алдын алуунун натыйжалуу механизмдерин колдонууга багытталууга тийиш. Коррупциянын алдын алуу боюнча чараларды кабыл алуу үчүн коррупцияга каршы чектөөлөрдү кеңейтүү, кызматкерлердин жана алардын жакын туугандарынын чыгымдарын расмий кирешелерге ылайык келүүсүнө мониторинг жүргүзүү аркылуу каржылык көзөмөлдү киргизүү, коррупцияга каршы маданиятты калыптандыруу, коррупцияга каршы күрөшүүгө коомчулукту катыштыруу, ошондой эле коррупциянын абалы жөнүндө тиешелүү изилдөөлөрдү жүргүзүү жана алардын натыйжаларын коррупцияга каршы стратегияларда жана программаларды кабыл алууда колдонуу артыкчылыктуу усул катары кабыл алынышы кажет. Ишкердик субъекттердин укуктарын, укук коргоо органдарынын мыйзамсыз кийлигишүүлөрүнөн жана коррупциялык көрүнүштөрдөн коргоо маселелери да олуттуу мааниге ээ. Жалпы эле коррупцияга каршы күрөшүү жаатында кабыл алынып жаткан чаралар жарандардын жашоо турмушун жакшыртууга жана алардын укуктарын коргоого, мамлекеттик аппараттын ишин натыйжалуулугун жана ачык айкындуулугун жогорулатууга багытталат.
Биз коррупцияны жоюу боюнча мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга чоң маани берип, баштаган иштерибизди сөзсүз аягына чыгарабыз. Баткен шаарында Баткен райондук жана шаардык башкаруу органдары үчүн мамлекеттик кызматтын концепциясы жана коррупцияга каршы күрөш деген темада жыйын өттү. Иш-чарага мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, жарандык активисттер катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекеттик кызматтын түшүнүгү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикалык стандарттары, ошондой эле моралдык этикалык сапаттарына карата негиз талаптар жана кызматтан тышкаркы убакта мамлекеттик кызматчылардын жүрүм-турум эрежелери белгиленди. Аны менен катар коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө 13-берене мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында коюлган милдеттери аткаруу үчүн түзүлүүчү юридикалык жактарда эмгек келишиминин негизинде айрым кызматтарды ээлеген жарандарга коюлуучу чектөөлөр тууралуу маалыматтар айтылды. Жыйындын соңунда төрага катышуучулардын суроолоруна жооп берип, аларга жемиштүү иш каалады. Онлайн режимде елдерге жіберген екен мындай кылып. Анын бардыгы Facebook аркылуу, мисалы, азыр ушул жерде айтып атат, 15% мисалы даже 66% даже карапайым эл өздөрүнүн ой пикирлерин билдириптир. Азыр өзүңүздөр катышсаңыздар көрөсүздөр. 5% сот деп системасы күрөшүп атат дейт. 15% бизде мына күч органдары күрөшүп атат деп мына баарын бекитип атат. Азыр ушул жерде көп талкуулар болот. Бүгүндө коррупцияга каршы күрөшүү катуу жүрүп атат деген ниеттемин. Баткен облусунун калыбына келтирүү жана калкка колдоо көрсөтүү маселеси боюнча тапшырмаларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнө эскертүүлөр жана сөгүштөр берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирет. Белгилей кетсек, күн мурун Тажикстан тараптан жасалган куралдуу баскынчылык актынын натыйжасында Баткен жана Ош облустарында жабыркаган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кечеңдеп жаткандыгын айтты. Президенттин Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча атайын өкүлү Кайрат Кошпаковдун маалыматын алайык, учурда 415 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Анын ичинен 273 объектиде дубал тургузуу, 95 объектиде плиталар коюлуп, 36 объектиде чатыр жабуу. Ал эми 11 объектиде ички жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Кеңеш менен жыйынтыгында мамлекеттик органдарга калыбына келтирүү иштери күчөтүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Баткен облусунун калыбына келтирүү жана калкка колдоо көрсөтүү маселеси боюнча тапшырмаларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнө эскертүүлөр жана сөгүштөр берилди. 8 декабрь Баткен районунун Дара айыл аймагынын Чек, Жаңы жер, Карабулак айыл аймагынын Бужум айылынын Ынтымак Андрей участкаларында Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин Койка уюму тарабынан Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун алкагында көп тармактуу окуу борборлорунун салтанаттуу ачылуу аз эми болуп өттү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жана орунбасары Кишимжан Кадыровалар айыл тургундары катышты. Кененирээк кийинки материалда. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин буга чейинки сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында 9 декабрь Баткен районунун Дара айыл аймагынын Чек, Жаңы жер, Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылынын Ынтымак Андрей участкаларында Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин Койка уюму тарабынан курулуп бүткөрүлгөн көп тармактуу окуу борборлорунун салтанаттуу ачылуу аз эми болуп өттү. Ага Баткен районунун акими Жоробаев, орунбасары Кадырова Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин Койка жана эл аралык Good Neighbors International уюмунун Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун менеджери Чоң Ли Хёнг жана аталган уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү, айыл тургундары, аксакалдары катышты. Билимдерди өз аша берсин. Сиздерге ошо тынчтык каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Өкмөт башчысы Искендер Өкөмө иштериңе ийгилик,
сіздерге да чоң рахмат. Біз дайыма ушундай объекттер көп болгон сайын өнүгүү ошол менен аныкталат экен. Буюрса көбөйө берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоору бул Корея эл аралык кызматташтык агенттигине сунушталган. Бул долбоорду бул эл аралык агенттик колдоп, каражат бөлүп берген. Ошол койка тарабынан каржыланат. Бул биздин азыр куруп жаткан өнүгүү борборлору эки бөлүктөн турат. Бирөөсү кыска мөөнөттүк бала бакча, экинчиси бул окуу борбору болуп, бул борборлор бир гана Дара айыл өкмөтүндө эмес, Ош жана Баткен областы боюнча 30 айылда курулуп жатат. Көбүндө курулуп бүттү. Бул борборлордун негизги максаты азыркы айылдагы балдарга кам көрүү жана айыл тургундарынын потенциалын жогорулатып, айыл лидерлерин колдоп жана өзгөчө аялдар тобуна колдоо көрсөтүү максатында алардын бул жерде келип ар кандай темаларда окуулардан өтүп өздөрүн өнүктүрүү максатында курганбыз. Around 3 million songs like that, and yeah. Салтанаттуу иш-чарада Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жана орун басары Кишимжан Кыдыровалар айыл тургундарын жаңы көп тармактуу окуу борборлорунун ачылышы менен куттуктап, мындай окуу борборлору буюрса райондун бардык айыл аймактарында курулаарын баса белгилеп өтүштү. Ошондой эле Дара, Карабулак айыл аймагынын башчылары аталган окуу борборунун курулушуна салымын кошкон бир катар алдыңкыларды айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каттары менен сыйлашты. Бүгүнкү ачылып аткан биздин Дара айыл өкмөтүнүн чек жана жаңы жер айылдарындагы ушул көп функционалдуу борбор деп аталат. Негизинен муну койка уюму менен Good Neighbors International уюму аркылуу ишке ашырылып бүгүнкү күндө ачылуу азиринде турабыз. Бул окуу борборунун жалпы суммасы 20 миллион сомдон ашуун. Мында жергиликтүү бийликтин дагы кошумча салымы сарпталган. Бул көп тармактуу окуу борборлорунда балдар үчүн 3 сааттык бала бакча жана окуучуларды түрдүү билим алууга багыттай турган окуу курстары ачылат. Окуу борборлору керектүү болгон эмеректер менен жабдылып, бардык шарттар менен бүткөрүлгөн. Бүгүн Баткен районунун аймагында эң бир жакшы жышана иш-чаралар жүз берип отурат. Башкача айтканда, биздин Баткен районунун аймагында 6 жерде, 6 айылда заман бап бүгүнкү күндөгү жаштардын, элибиздин, эртеңки келечегибиз болгон балдардын мүдөөсүн аткара турган, балдардын башын бириктирип, чыгармачылыгын өстүрө турган, алар үчүн кызматтуу ошу бир чоң борбор ача турган жакшынакай бир көп функционалдуу имаратты ачуу салтанатында турабыз. Корея эл аралык кызматташтык агенттиги 2015 жылдан бери Баткен районунун аймагында көптөгөн социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырып келет. Айбегим Набиева, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Өлкөдө акысыз юридикалык жардам декадасы жүрүп жатат. Бул самалык Баткен облусунун аймактарында да уюштурулуп, акция президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колдоосу менен өтүүдө. Анда жарандардын укуктук социалдык маселелери боюнча адистердин кеңештери берилди. Кызыл Кыяр шаарындагы акциядан кабарчыбыз айтып берет. Шаардын жашоочусу Эрмек кызы Аида 4 баланын энеси. Бүгүн ал акысыз юридикалык кеңеш алуу аянтчасына келди. Мамлекеттин берилүүчү үй бүлөгө көмөк алуу максатында шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын өкүлүнө кайрылып кеңеш алды. Жөлөк пул аркылуу суроолорду берип, 4 балам бар. Вообще айылда жүргөндө 1 жылга чейин алгам, андан кийин ала алган эмесмин. Бул жерден аз толук маалымат берилди. Правкалар боюнча анан күн менен эмеге каттоодо турушуң керек дейт. Жумушсуз деген. Акысыз юридикалык жардам алуу үчүн кайрылган жарандар арасында социалдык маселелер, анын ичинде пенсия, жөлөк пул алуу, жер тилкелерин берүү жана документтештирүүгө байланышкан көйгөйлөр менен кайрылгандар көп. Консультациялык жардамдарды берип атабыз. Анан албетте консультациядан кийин кылмыш иштери боюнча бардык укуктук тармактар боюнча деле тиешелүү жардамдар квалификациялык берилет. Акысыз юридикалык жардам негизинен адамдын социалдык абалынан көз каранды болот. Эгерде адам социалдык жактан
жардамга муктаж болсо акысыз жардам көрсөтүлөт. Анын өзүнчө бир критерийлери бар. Элге акысыз юридикалык жардам көрсөтүү декадасы облустун аймагында 9 декабрга чейин уланды. Акция 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүн утурлай уюштурулду. 1948 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктарын жалпы декларациясын кабыл алган. Бүгүнкү уюштурулуп аткан юридикалык жардам шаарыбыздын аймагында жашаган бардык жарандар үчүн ошол юридикалык кандайдыр бир маселелер болсо чечилбей жаткан. Ошолорду чечүүгө бир жардам көрсөтөт деп биз шаарыбыздагы бүт кызматтарды жана адвокаттарды чакырганбыз. Эгерде элдердин арасында кандайдыр ошонбой түшүнбөй калган маселелер болсо келип ушул жерде площадка түзүп берип суроолоруна жооп алып кетсе болот. Калктын аз камсыз болгон катмарын укуктук жактан коргоону жакшыртуу, маалымат берүү жана алардын укугун коргоо максатында шаардык мэрия декаданы өткөрүүнү демилгелеген жана жыл сайын бул иш-чара уюштурулуп келет. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күндө республика аймагында өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо талаптарын сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Алардын катарында Баткен шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана ички иштер бөлүмү менен биргеликте мектеп окуучуларына ачык эшик күнүн өткөзүштү. Баткен шаарындагы Айтпай Имаров, Кызыл Топу жана Баткен районундагы Абсамат Масалиев атындагы орто мектептеринин жогорку класстарынын окуучулары үчүн Баткен шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, ошондой эле ички иштер бөлүмү менен биргеликте ачык эшик күнүн өткөрдү. Бүгүнкү күндө ошол окуучулар Баткен шаарындагы номер 26 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучуларынын баягы жашоо тиричилиги менен кеңири өздөрү аралашып, ошолорду үйрөнүү жумуштары менен танышып атат. Анан ошондой эле биздин кызматкерлер тарабынан бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей зордук зомбулук, өрт коопсуздугу анан мына жакында ушу жаңы жылдык 31-инде ушул базарлардагы пиротехникаларды колдонбоосу боюнча азыр окуучуларга милиция кызматкерлери менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Анда мектеп окуучулары өрт өчүрүүчү унаалар, шаймандар менен таанышып, жеринде практика жүзүндө пайдаланып көрүштүлөр. Аны менен катар өрт өчүрүүчүлөрдүн жумушу кандай болоорун, ар бир өзгөчө абалда ыкчам, тез аракет жасоо керектиги тууралуу маалымат алышты. Бизге практика жүзүндө ар кандай көргөзмөлөрдү көрсөтүп жатышат. Өрттү кантип алдын алса болот жана өрттүн чыгышына себептер эмнелер, аларга кантип чара көрсө болот, ошолор боюнча бизге толук маалымат берип жатышат. Өрттүн чыгышы адам баласынын өмүрүнө коркунуч келтирип, олуттуу чыгымдарга алып келет. Көбүнчө өрт кырсыктары күз, кыш мезгилдеринде көп катталат. Ал эми бул учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тынымсыз түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Динара Курбанбекова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Тилекке каршы акыркы убактарда өлкөдө балдарга карата катаал мамиленин жана зомбулуктун кеңири жайылып, балдардын укуктарынын бузулуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Ошондой эле жаштар арасында мектептеги зомбулук жана каракчылык көбөйгөндүгү да иш-чараларды күчөтүүнү талап кылууда. Балдар дайыма үй бүлөнүн, мамлекеттин жана коомдун коргоосу астында турушу керек. Сапаттуу жана адептүү, чыныгы моралдык, нравалык баалуулуктарды сактаган, жаштарына туура тарбия берген, коом жана экономикасы кубаттуу мыйзамдын бийлиги жүргөн мамлекетти кура алат. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында ар бир бала анын дене боюнун, акыл эсинин жана руханий ыймандык социалдык өнүгүүсү үчүн зарыл болгон жашоо деңгээлине укуктуу. Ал үчүн жоопкерчилик баланы тарбиялап жаткан ата-эне жана тарбиячы адамдардын ар бирине жүктөлөт деп көрсөтүлгөн. Бирок тилекке каршы мыйзамда көрсөтүлгөндөй жана жашоодогу эң башкы баалуулуктарды унутуп, балдардын келечеги үчүн болгон жоопкерчиликсиздик
көбөйгөн. Коомчулук арасындагы пикирлерге баам салып көрсөк, баланы тарбиялоодогу жоопкерчиликсиздин айынан балдарга карата зомбулук жана балдар тарабынан жасалган кылмыштуулук да өсүп, келечек үчүн коркунучтун пайда болуусуна алып келүүдө деп белгилеп айткандар бар. Бул маселеге алып барганын себеби мен ойлойм, биринчиден бул албетте үйдөгү тарбия жоктугунан, ата-эненин тарбиясы жоктугунан, анан үйдө балага көп көңүл бурбагандыктан болуп атат. Бала биздин көңүлүбүзгө, ата-эненин көңүлүнө муктаж да. Үйдө ушул бала менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк сырдашып, көбүрөөк ушул балага мээрим төксөңүздөр, мен ойлойм сиздин балаңыз эч качан жаман жолго барбайт да. Эмне үчүн мугалимге көбүрөөк жоопкерчилик жүктөп койдуңуз? Мугалимге жоопкерчилик жүктөлгөн себеби эми азыр коомдун немес мыйзамы ушундай болуп калды окшойт. Эмне дегенде көп ата-энелер азыр балдарını таштап Россияга, башка чет өлкөлөргө кетип калып дагы, бала тайне тайата чоң эненин колуна калып дагы, анан алар балага керектүү тарбияны бербей калып да. Анан биз мугалимдер аргасыз болуп калып атабыз. Ошо ата-эненин дагы ролун ойногонго, бир гана мугалимдин эмес, ата-эненин да ролун ойноп атабыз да. Кызыл Кыя шаарынын аймагында жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун көрсөткүчү көбөйүп жатат. Мындай маалыматты шаардык прокуратура кызматынын өкүлү билдирди. Өзгөчө өспүрүмдөр арасындагы тоноочулук фактысы өскөндүгү аныкталууда. Кызыл Кыя шаарынын аймагында 2022 жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны 35 түздү. 2022 жылдын 10 айынын жыйынтыгы менен шаардык ички иштер бөлүмүнө бул боюнча көрсөткүчтөр өсүп жаткандыгына байланыштуу ченемдик укуктук актылардын бузууларын четтетүү жөнүндө сунуштама келтирилип, тиешелүү профилактика иштеринин жүргүзүлбөй жаткандыгына байланыштуу биз сунуштама бергенбиз. Сунуштаманын кароонун жыйынтыгы менен балдар менен иштөө инспекциясынын 2 кызматкерлине сөгүш жарыяланып, бул боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Милдеттендирилген профилактика иштерин мындан ары дагы күчөтүү боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүү боюнча. Андыктан өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун жылдан жылга өсүп бараткандыгы бул орчундуу өзгөчө көңүл бура турган коомчулукту тартуу менен кечиктирилгис чараларды кабыл алуучу маселе. Шаардык бийлик, прокуратура, ички иштер кызматы жана билим берүү, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү кеңешмеде карап, профилактикалык чараларды уюштурууну колго алды. Былтыркы жыл менен статистиканы алып караганда жаш өспүрүмдөр тарабынан 12 кылмыш катталган болсо, быйылкы жылы 29 кылмыш катталып атат. Анан жаш өспүрүмдөргө карата 14 кылмыш катталган болсо, быйыл 19 кылмыш катталып атат. Белгилүү болгондой, Кызыл Кыя самый жанагындай компактный шаар болуп, мындай көп нерсе ушул шаарда баягы окуу жайларыбыз көп, башка айылдардан, башка райондордон келип окугандар көп да. Анан еще биздин базарыбыз бар, базарга дагы келгенде көп жанагындай тоноочулук, уурулук фактылары ошо базардан, окуу жайлардан көбүрөөк катталып атат да. Балдар жыйын учурунда укук коргоочулардан кылмыштуулукка байланышкан суроолоруна жооп алышты. Жолугушуулар бардык мектептерде өткөрүлүп жатат. Шаардын аймагында балдар катышкан кылмыштуулук жана балдарга карата жасалган зомбулуктун алдын алууга багытталган иш-чаралар алдыда көчөтүлөт. Анткени кайдыгерликтин арты балдардын тагдырына, келечегине сөзсүз түрдө өз таасирин тийгизери бышык. Балдарга берилген өз учурундагы туура тарбия эртең коом үчүн пайдасын бермекчи. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен мамлекеттик университетинин студенттери тарыхый жайларга экскурсия жасашты. Студенттер Баткен шаарындагы Манас Ордого жана Сан Сарайдагы Турсунбаев атындагы этнографиялык Ачык асман астындагы тарыхый музей менен таанышты. Манас жана Айтматов сабак экскурсиясы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын ишке ашыруу боюнча программасынын алкагында уюштурулган. Ошондой эле ата-бабалардын көнөрбөс мурастарын сактап, кыргыз элинин улуттук дөөлөттөрүн жайылтуу максаттарын көздөйт. Кененирээк кийинки репортажда. Баткен мамлекеттик университети студенттерге теориялык билим берүү менен биргеликте практикалык сабактарды айкалыштырып келет. Бул рет Манас жана Айтматов аталышындагы мамлекеттик тил департаментинин сабак экскурсиясы уюштурулду. Анын алкагында студенттер Манас Ордого жана Сан Сарайдагы Турсунбаев атындагы этнографиялык Ачык асман астындагы тарыхый музейине барышты. Экскурсия алгач Манас Ордо комплексинде башталып, анда жаштар улуу эпос тууралуу маалыматтарды алышты. Ошондой эле таланттуу студенттер Манас эпосунан үзүндүлөрдү айтышты. Деп ойлонуп эсен кан карданып турганда, нес каранын алдына
күттөрү элчилерге кошулуп кошо келген бирдөрү. Максаты ушул жергиликтүү тарыхый баалуулуктар менен студенттерди тааныштыруу болуп эсептелинип, анан 12 декабрь адабият күнүнөн утурлай алдын ала пландалган иш-чаранын негизинде жүрүп жатат. Бул иш-чарабыз бизде окуп жаткан студенттерге бир жакшы тарбиялык мааниси бар деп эсептеймин. Анткени ушул жергиликтүү бул жерде тарых изилдөөчү Гуламдин Абдурахмановдун баш кылып ушул жердеги жасалган эмгектер боюнча, жазуулар боюнча маалымат берип жаткандыгы бул студенттерибиз үчүн бир пайдалуу. Экскурсиянын экинчи бөлүгү Сан-Сарайдагы Таттыбүбү Турсунбаев атындагы ачык асман астындагы этнографиялык тарыхый музейде улантылды. Мында тарыхчы Гуламдин Абдурахманов жаштарга ачык асман астындагы таштан жасалган экспонаттар тууралуу маалымат берип, студенттердин суроолоруна жооп берди. Ушулардын ичинде ар бир жердин өзүнчө аталышы бар. Мына маңдайыңарда турган тоодун атыны Гаңташ деп коет. Гаңташ, мына биздин баткендиктер гәң деген сөздү түшүнөсүңөр? Мына мен айтып атпаймынбы, баткендин сөздөрү өтө бай. Мына гәң деген кыргыз адабиятында жок, бирок мына ушунун атыны Гаңташ дейт. Жаңырып турат. Бизде кээ бирөөнү гаңгырап калсың деп коет го, Мунауну эгиз деп коет. Мунау эки ташты. Мунаны наркыны кара таш дейт. Bunu Aktaş deyip. Bu taştı Aktaş ata deyip koyat. Oşontan abdan bu da ıyık bulgun. Bunu çakmak taş deyip. Onun kereği taş deyip. Değertigini töğe taş deyip. Bardığını taşlar. Yemi biz bu derge muzeyde kılganımız bu şul derde biz bunu derde süretlerinin bütün bardığını Buna Kırgız-Tacik çegarasındaki talaşlardan keyin Batken'in aymağı, Batken bul yer, Tacikçe talış bizdeki degende. Biz uşul derge dokument katarı köçötürüyoruz. Açık Asman Muzeyinde bilbegендерибизди көрүп, агайлар менен чогуу экскурсияда өткөрүп атабыз. Бул биринчи биз буга чейин Манаска барып, андан да көп жерлерди көрүп, экскурсия кылып келдик. Андан кийин бүгүн иш-чарада өтө жакшы болуп атат. Жана билбегендерибизди өз көзүбүз менен көрүп, агайлардан жоопторубузду алдык. Жана өтө кызыктуу болду. Манас бул ким өзү? Манас өзү барбы? Манас жокпу? Биздин Манастын өз урпактары барбы деген көптөгөн нерседен, көптөгөн суроолорго биз жооп алдык. Жана ошондой эле бүгүн биз Ачык Асман музейине келдик. Мындай музейди мен көрө элем, бирок бүгүн бул музей жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алдык. Өзүнүн бир тарыхтарын көрдүк, өзүнүн тарыхын үйрөндүк. Жана ошондой эле биз Манас жөнүндө көптөгөн билбеген нерселерди билип алдык. Манас жана Айтматов сабак экскурсиясы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын ишке ашыруу программасынын алкагында уюштурулган. Ошондой эле ата-бабалардын көөнөрбөс мурастарын сактап, кыргыз элинин улуттук дөөлөттөрүн жайылтуу максатын көздөйт. Мен уккандан бир көргөн артык деп, мына бул жерде иликтен элек, изилден элек сырлар аябай көп. Ошону менен эле катар биздин артыбыздагы тоодо кыргыз элинин алгачкы жазуулары, сүрөт жазмалары бар. Мына ошол сүрөт жазмаларынын сырларыны студенттер менен иликтеп, изилдеп, талдап дегенде байкоо жүргүзүп кетели деген асыл ой максаттар менен бүгүнкү иш-чарабызды уюштуруп, студенттерге сабак экскурсияны ушул жерге пландаштырдык. Ушул жылдын май айында улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү боюнча өлкө башчысынын жарлыгы чыгып, ага ылайык улуттук программа кабыл алынган. Анын алкагында кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, көөнөрбөс мурастарын сактоо, аны жайылтуу максатында өлкө аймактарында түрдүү иш-чараларды өткөрүү колго алынган. Миңгүл Көчөрова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
Дени Сак үй бүлө коомдук бирикмеси Кадамжай районунда Дува Таш жоопкерчилиги чектелген коомунун колдоосу менен 200 медицина кызматкерлерин кайра окутуудан өткөрүп, элдин саламаттыгына кам көрүүдө натыйжалуу иш алып барууга аракеттенүүдө. Кадамжай районунда Дени Сак улут өнүккөн өлкө программасы ишке ашып жаткандыгына 5 айдын жүзү болду. Аталган демилгени саламаттыкты сактоо министрлиги жигердүү колдоого алган. Дени Сак улут өнүккөн өлкө аталышындагы долбоор аркылуу райондун аймагындагы аскандуулуктун көрсөткүчүн азайтуу жана балдарды туура тамактанууга үйрөтүү, ошондой эле митек курттардын алдын алуу көйгөйлөрү үстүндө атайын окутуу жүргүзүлдү. Натыйжада Баткен облусунун аймагындагы 200дөн ашык медицина кызматкерлери тажрыйбасын ашырып, министрликтин жаңы протоколдордун негизинде өз билимдерин жогорулатууга жетишти. Дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулаткан долбоордун бул биринчи баскычы аяктады. Ал эми экинчи баскычта лаборатория кызматкерлери келерки жылдан тартып окутуудан өткөрүлмөкчү. Мунун районунда дагы, Баткен районунда дагы аскандуулук балдар арасында, андан тышкары балдардын өсүп өнүгүүсүнүн жетишпей жатканы, арык болуп аткан, массалары азыраак болуп атканы, боюндагы аялдардын көпчүлүктөрү ушу аскандуулук менен балдар төрөлүп атканы проблема болуп атат. Ошолор аскандуулуктун эң негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп, ошо мителер менен жабыркашы болуп атат. Бизде төрөп аткан аял мите менен жабыркап, анан өзү дагы анемияга жабыркап аскандуулукка анан төрөлгөн бала дагы ошо аскандуулук менен төрөлүп калып атат. Ошон үчүн азыркы тапта биз бул маселени жогору көтөрүп, Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков Дени Сак үй бүлө коомдук бирикмеси облуста 8 айдан бери ишмердүүлүгүн алып барууда дейт. Ал эми Кадамжай сурма комбинаты социалдык багыттагы калктын көйгөйлөрүн чечүүгө коомдук бирикмеге негизги өнөктөш саналат. Анткени Дува Таш жоопкерчилиги чектелген коомунун колдоосу менен облуска 29 дана медициналык лампалар алынып келинди. Мындай медициналык каражаттардын жетишсиздиги саламаттык сактоо мекемелериндеги көйгөйлөрдүн бири. Дува Таш ишканасы булардын долбоорун колдоого алып, биздин облуска 29 ушул медициналык лампаларды алып келишиптир. Аскандуулуктун алдын алыш, эл арасында түшүнүштөрүн жүргүзүү боюнча бир канча тренингдер даярдап чыгарышып, бүгүн аларга сертификаттарын тапшырды. Кадамжай сурма комбинатын ишке киргизип жаткан Дува Таш компаниясы өзгөчө эне жана балдардын ден соолугун чыңдоого кызыктар экендигин билдирди. Келечекте ден соолук программасынан сырткары таза ичүүчү суу менен камсыздоо маселесин чечүүнү көздөп турат. Biz yaklaşık 6 ay oldu. Bizde учурда 600 жаран жумуш орундары менен камсыз болду. Алардын ичинде жогорку билимдүү адистерибиз көп. Жакынкы арада жергиликтүү аймактагы медициналык мекемелерди ремонттоодон өткөрүүгө жардам берүү ниетиндебиз. Ошондой эле Кадамжай району боюнча 2 айылда пилоттук долбоорубуз киргизилет. Инвестиция багытындагы максаттарыбыз ийгиликтүү ишке ашса, анда Кыргызстандын башка аймактарына жайылтылат. Изилдөөлөргө ылайык Баткен облусунда калктын саламаттыгы орчундуу көйгөй, анткени аскандуулук боюнча көрсөткүч 42%ды түзүп, балдардын туура тамактануусуна, митек курттардын алдын алууга жакшы көңүл бурулбай келет. Дени Сак үй бүлө коомдук бирикмеси келерки жылы көрсөткүч азаят деген үмүттө. Анткени окутуудан өткөн медицина кызматкерлеринин аракети жемишин береринен үмүт артышат. Бул аябай чоң бизге жакшы эмени берет. Биз Кудай буйрса көп нерсени үйрөндүк. Конечно, знаниядан да жакшы болду. Дени Сак үй бүлө, келечекте үй бүлөбүз чоңоя берсин. Биз туура тамактануу өтө маанилүү экен. Себеп дегенде балдар көбүнчө 2 жашка чейин жакшы тамактанбайт экен. Ошон үчүн балдар арык болот. Анан баянда бою өспөй калат. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.
2021 жылдын 29 декабрына чейин Россияга келген Кыргызстандын жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин манжа изин мамлекеттик каттоодон, сүрөткө тартуудан жана медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен билдиришти. Элчилик мекендештерди Россия Федерациясынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттөрдө жогоруда көрсөтүлгөн жоболордун өтүүгө чакырат. Кыргыз Республикасынын жарандарынын убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу, аларга манжа изин мамлекеттик каттоодон, сүрөткө тартуудан жана медициналык текшерүүдөн өтүүнүн шарттарын милдеттүү түрдө аткаргандарга гана мүмкүн болот. Баткен облустук сотунун сот департаментинин кызматкерлери студенттер менен жолугушту. Жолугушууга Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу колледжинин студенттери, мугалимдери жана сот департаментинин кызматкерлери катышты. Анда департаментинин аткарган иштери туурасында кеңири маалымат айтылып, студенттер аталган мекемеде практика өтөсүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз Кыргыз Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Баткен башкармаларынан келгенбиз. Сот бийлиги анын ичинде сот департаменти 3 бөлүм менен иш алып барат. Анда материалдык техникалык жактан камсыздоо, сот аткаруучуларды көзөмөлдөө, приставтар бөлүмү болуп бөлүнөт. Бул бөлүмдөрдүн аткарган ишин коомчулукка түшүндүрүү менен маалыматтуулугун жайылтуу багытында студенттер менен жолугушуу иш чарасы уюштурулду. Соттордун чыгарган соттук актыларын аткарат. Андан тышкары башка органдардын актыларын дагы мажбур ретинде аткарат да. Биздин ошол сот департаментинин аткарган иштери боюнча жана мына сот департаментине караштуу сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн иштери жана сот приставтардын иштери аткарган иштери боюнча мына студенттерге тааныштырууну туура көрүп жатабыз. Себеби дегенде студенттер азыртан баштап келечекте кайсы кесиптин ээси болууну, анан ошол мына укук коргоо органдарынын, ошондой эле сот системасынын ошол тармактардын кайсынысын тандап алуу алардын өзүнүн эрки. Ошон үчүн биз мына сот системасы, ошонун ичинде мына сот департаментинин жасаган иштери боюнча дагы аларга бир түшүнүк берүү максатында ошол студенттер менен жолугушууну уюштуруп жатабыз да. Жолугушууга Баткен мамлекеттик көп тармактуу колледжинин юридикалык факультетинин студенттери катышып, аларга Баткен облустук соту, анын ичинде сот департаментинин аткарган иштери тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Адистер жаштардын суроолоруна жооп берип, жыйын талкуу менен коштолду. Бир айыптууну көрүп калса, бир адамды өлтүрүп атат. Кийин onu көрүп калды. Диктофон сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Мен ушул адам ушундай кылганын көрдүм десе, сенин доказательствоң барбы дегенде ушул адам эмне кылыш керек? Ал боюнча тийиштүү органдар бар. Сиздин сурооңузга рахмат. Ал боюнча тийиштүү органдар бар. Бизге чейинки органдар, тергөөлөр бар, ыкчам оперлери бар. Алар өздөрүнүн ишин жүргүзөт да. Бизге сотко барды тергелип, өзүнүн мөөнөтү келгенден кийин соттук териштирүү башталат. Ал жердеги башка биздики коопсуздук боюнча кетет да. Ушуга чейин конок лекция деп коебуз. Бул облус сотто, райсоттон, сот департаментинен келип, студенттерге кеңири маалымат берип кетет. Анан бизде мындай келишимдер бар, булар менен биз практика балдарды жөнөтөбүз. Ал жерден да бизде теорияны окуп барса, ал жерден барып практика жүзүндө, иш жүзүндө көрүп келип жатышат. Мындай кызыгуулары студенттердин келечектеги кесибиге жакшы таасирин тийгизип атат. Сот приставы мамлекеттик кызматта турган кызмат адамы, ошондой эле сот приставы бийликтин өкүлдүк катары болуп саналат. Кызматтык милдеттерин аткарууда мамлекеттин коргоосунда турат. Алардын аткарган иштери сот процесси жүрүп жаткан учурда коомдук тартипти көзөмөлдөп турушат. Ошондой эле сот актылары түзүлгөндөн кийинки процессти жүргүзүшөт. Сотко чакырылган жарандарды толук чакырып берүү иши да каралган. Сот жыйналышында көчмө сот жыйналышы өткөрүлүп аткан процесстик учурларында коопсуздукту камсыз кылат. Ошондой эле процесс учурунда келген катышуучулардын тараптарды да коопсуздугун камсыз кылат.
сот приставы имаратқа келген жарандардың тартиби боюнча имаратқа келген жарандардың өздүгүн текшерип, атайын текшерип сот имаратына киргизет. Сот департаменти сот аркылуу процессине чейинки жана сот актысы түзүлгөндөн кийинки иштерди аткарууга тийиш. Ошондой эле сот тутумун материалдык техникалык жактан камсыздайт. Айсулуу Абдилакем кызы, Расул Ахматов, Алтын бешик жаңылыктары. Белгилер сот приставына бул атайын классик ишиндер берилет. Бүгүнкү күн мына ушундай орчундуу кабарлар менен коштолду. Кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.